Жоман, жеңишиң кут болсун. 2022 жылдын эң мыкты спортчусу болдуң. Сезимдер кандай болуп атат? Негизи ушул сыйлыкты күттүң беле? Ошол жөнүндө эмоцияларды айтып берчи. Чынымды айтсам, мындай сыйлыкты мен күткөн эмесмин. Бирок мен чемпион мира болом деп мен талыкпастан кичинекей кезимден баштап эмгектенип келгем. Ошол буйруса могу биринчи ступенькаларынан буйруса жетип баштадым десем болот. Анткени Кудайым буйруп, ошо 2022 жыл бизге жакшы жылдардан болуп, ушундай чемпион Азия, исламский кирден да чемпион болуп, чемпионат мирадан да чемпион болуп, ушундай жакшы көрсөтүштөрдү көрсөтүп отурабыз. Анан бул күтүлгүс ушундай жылдын мыкты спортсмени деген бул мен үчүн күтүлгүс болду. Аябай сүйүндүм. Буга өзүм жеттим дегенден мен аябай алысмын. Анткени биздин артыбызда көрүнбөгөн канча деген адамдар бар. Алардын аттарын айтсак аябай көп. Биздин мисалы врачтарыбыз эле көп жерден айтылбай кетет. Массажисттерибиз көп жерден айтылбай кетет. Бактыгүл Насырынага терең ыраазычылыгыбызды билдиргибиз келет. Жана Улук Байке деген массажист бар, Костя Байке деген массажист бар, жана башка массажисттерибиз бар. Ошолорго биринчиден терең ыраазычылыгыбызды билдиргибиз келет. Анткени алардын аттары көп жерде айтылбай кетип атат. Ошондуктан биринчиден кечирим сурайбыз алардан, экинчиден терең ыраазычылык силерге. Жана албетте бизди таптап ушундай дайындаган агайларыбызга терең ыраазычылык. Алар болбосо бизге мындай жеңиш кайдан демекчи. Жана өзүбүздүн чогуу машыккан спарринг партнер биздин жигиттерибизге терең ыраазычылык. Алар менен биргеликте дагы чоң ийгиликтерди Кудайым буйруса багындырабыз деген ойдобуз. Сага керектүүнүн баары сенин эркиндигиң, сенин баарлашууң, сенин тарифиң, сенин туура тандооң, сенин номер 1 мобилдик операторуң. Переходи на О. Сен негизи чоңдор арасында карьераңды көбүнчө күмүш медальдар менен баштабадыңбы? Ошол бир барьерден өтүп калдың окшойт. Кандай эсептейсиң? Уже жалаң алтындар кетчүдөй да менин оюмча. Кудайым буйруса, бул канчанча орун алсам дагы, утулуп калсам дагы бул биринчиден мен билем Аллахтын буйругу экенин. Мен Аллахтын буйругуна эч кандай каршы чыга албайм. Башым Аллахтын буйругуна баш ийебиз барыбыз. Ошондуктан мен башынан баштап талыкпай эмгек кылып биринчи орун алам деп эмгек кылып келатам. Бирок башында Аллах таалам ушундай мен үчүн экинчи орун жакшы экендигин мындайча айтканда көрсөтүп кетти. Мен ошон экинчи болуп барып, анан кийин акырындан ошол ступенькаларды өтүп туруп, анан ушундай алтын медальга ээ болуп отурабыз. Кудайым буйруса дагы Аллахтан суранып, анан да эмгекти дагы буга чейин канча кылсак адан дагы эки эсе кылып, Кудайым буйруса дагы алтын медальдарды алганга аракет кылабыз буйруса. Өткөн Кыргызстан чемпионатында ак жолдо сен да күрөшкөн жоксуң, амал турда чыккан жок. Анын себеби эмнеде болду? Бунун себеби чынын айтсам агайлар чечти. Биз пока билбейбиз планды, агайлар билет. Агайлардын айтканы менен агайлар эмне каяка күрөшөсүңөр десе, ошол жакка эле күрөшөбүз. Ошо агайлардын планы менен келатабыз десек болот. Анан 2024-жылдагы Олимпиадага бир аз эле калды эмки жылы. Кандай настрой кандай? Мен 2000 Токиодо болгон Олимпиадада утулуп калганда эле ушундай Кудайым буйруса келерки 2024 Париж Олимпиадасына катуу дайындык көргөм. Настроюм катуу койгом. Ошодон баштап ушу Париж Олимпиадасына эч кандай бошобой жакшы даярданып келатабыз буйруса. Быйыл лицензия утуп 2024 Париж Олимпиадасына жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтөбүз буйруса. Сен эң башка тандашдарың салмагында ошол эле Чабанов, анан Керем Камалдар да, Кумиталар. Кимиси менен кайра күрөшкүң келип жүрөт? Чабановдон реванш алгың келип атабы? Чынын айтканда бардыгы күчтүү балбандар. Бардыгы менен кайта күрөшкөн, мындай эгер жолубуз туш келсе күрөшөбүз деген ойдобуз. Дагы быйыл болсо дагы буйруса. Ошондуктан эч кандай бошобойбуз. Бардыгын утканга аракет кылабыз. Анан Кыргызстан чемпионатында сенсациялар болду.
сенин агаң Тынар Шаршенбеков финалда Разакка жеңилип калды. Анан ошол беттеш боюнча оюн кандай сенин? Тынарбек акем бул весин жаңы алмаштырды, 67 салмакка жаңы өттү. Ошондуктан биринчи беттеши, биринчи мындай мелдеши кыйыныраак болду десем болот. Анын атандашы Разак инибиз жөнүндө айтып кетким келет. Ал инибиз аябай эмгекчил, жакшы балбан. Татык деле утту десем болот, татыктуу утту. Тынар акеме дагы эмгектенип, Кудайым буйрса дагы бул веске дагы отукташ керек буйрса. Ошондо бардыгы ордуна келет. Бүгүнкү сыйлыгың кут болсун, дагы бир жолу жоламан. Маек үчүн рахмат, дагы байланышып туралы. Чоң рахмат.